дейт. Бирок бул жерде Алла Таала кайрадан биздин эмне кылат? Кайрадан эсибизди ойготуп, кайрадан бизди ойлонгонго алып келип, инна алейкум лахафизин. Силердин үстүңөрдө эмне турат? Сактоочуңар турат. Алар эмне кылышат? Кираман катибин. Алар сактаган мезгилде эмнени сактайт дегенде, алар силердин кылган амалыңарды сактайт. Сен жакшы амал кылдыңбы, жакшы амалыңды жазып коюп сактайт. Жаман амалың бар беле? Жаман амалыңды айтат. Биз кичинекейибизден ата-энелерибиз ошого үйрөткөн эле. Сен оң жагыңда периштең жазып турсун, сол жагыңдагы эмне ишке кирбесин деп. Ал деген сөз кираман катибин я'ламуна ма таф'алун. Силер аткарып аткан иштин баарын көрүп туюп турат. Алар мына ошонун нетижесинде андан кийин Алла Таала субхана ва таала эмне кылат? Силер эми кыяматты силер жок десеңер, макул силер жок дей бергиле. Бирок амалыңар менен келген учурда, периштелер сактап келген учурда, анда силердин ынанасыңар. Бул нерсе акыйкатта. Демек бул жерде кээ бирде инсан бир ишти купуя кылып, же болбосо элге, башка адамдарга көрсөтпөй кылдым деген ойдо болсо дагы сөзсүз түрдө сенин ишиң, кылган ишиң сөзсүз түрдө сакталып турат. Анын мына ошол ток этер жер. Жазасын аласыз. Бизде мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү чөйрөдөгү болуп аткан окуяларды караңыз. Кандай үрөй учурган оор окуялар болуп атат. Бириги айталык, мына ол жердеги болгон кылмыштуулукту эгерде биз эске албаган учурда дагы, бирок мындай бир Кудай Таала сунуп койгон жакшы кылмыштуулукка адам бир айталык бир чындап эле көкүрөгүндөгү болгон караңгылыктан дейлик, Аллага болгон ыймансыздыгынан, же болбосо тарбиясыздыгынан барды дейлик. Бирок Кудай Тааланын бир чоң неаматында отургандарды көрүп атпайбызбы? Канчалаган элдин оокатын шимирип, жумуруп койгондор болуп атат. Алар ойлоду эле ушул нерсени эч ким көрбөй калат деп. Бирок периште жазып аткан эле го. Периште мына ошол сен таптаза акчаларды кармап аткан мезгилде, бирок ал көзүңө таза көрүнгөн акча бул сол жактагы жазып аткан периштерин арам амал экендиги жөнүндө унутуп калган. Бүгүнкү күндө биз камераларды койсок деп шаарыбыздага акылдуу шаар деген ат койгон учурда дагы акылдуу шаарды ишке, акылдуу шаар деген долбоорду ишке ашыруудагы негизги каражат биз эмне деп атабыз? Камера деп атабыз. Эгерде камера болбогондо, анда биз акылдуу шаар деп атай турган чоң долбоорубуздун дагы натыйжалуулугунда эч кандай эмне жок, кепилдик жок. А бирок бул жерде Кудай Таала бизге кепилдик катары, адам катары басып жүрүүсүнө болгон кепилдикти эмне деп атат? Ар бир адамдын өзүнүн неси бар, ошол камерасы бар. Ал биздин камералар эмнени гана жазат? Кыймыл аракетти. Жок. Шаардагы ошо таза акылдуу шаардагы камералар эмнени бизге эмне кылат? Ишке ашырат. Сиздин катачылыгыңызды гана ишке ашырат. Эч бир адам өзүнүн жолунда баратса, сага бонус деп үйүңүзгө 10 сом келбейт. Же болсо бир жакшы ишти кылган. Сизге кайсы бир поощрение же болсо бир мактоо баракча келбейт. Сен жакшы жүрдүң деп. Бирок бул жерде камера эмне кылат? Сиздин бир гана эмнеңизди, катачылыгыңызды гана алат. А бирок Кудай Тааланын койгон бул камерасы эмне кылат? Бул периштелер эки тараптуу. Биринчи сиздин жакшылыгыңызды коет. Сиздин ошого болгон кайтарымыңызды берет. Ошого болгон жазаңызды сунат. Ошого жараша сизге Кудай Таала эмне берекелерди берет. Андан кийин сиздин жолуңузду ачып, жашооңузду эмне ырахаттуу жашоого айландырат. Анан кийин эмне кылат? Жаманды кошуп келет. Жаманды алып келген мезгилде, ал жамандан кийин азыр кийинки аяттарда биз эмне кылабыз?